Биринчи келгенде айланамды караганга да убакыт болгон жок. Бирок азыр карасам үйүңүздөр чын эле абдан кооз экен. Анан ал жактан Медиатты көрсөң, бул жактан кеткин келбей калат. Аслан деген акмак отурганда мен эч кайда кетпейм, тигил дубалдын артында болом. Анын бул жакта эмне иши бар? Миран, акылыңдан аздыңбы? Анын бизге кандай жакшылык кылганын билбей жатасыңбы? Бир күн ойлонуп бул жерге келдим. Бул жердеги туруктуу үй бүлөлөрдү изилдедим. Силерди да изилдедим. Өмүрүбүздө бир да жолу көрбөгөн адам чыга келди. Силер дагы сыйкырланып калгандай ага ишенип жатасыңар. Мен сенин жашашыңды каалайм, сага бир нерсе болуп кетеби деп коркомун. Сен мени ошентип коркууга кептегениңде сага жакшы сезилип жатабы, ия? Мындан ары сага Азизе колун тийгизе турган болсо, каршысынан бизди табат. Ыраазычылык билдирем, Насык мырза. Арабызга киргиси келгендерди жакшылап таанып билсин да, туурабы? Бул жарашууга кол коюлсун. Ким күчтүү экенин ошондо көрөсүң, неберем. Негизи адамдар мындай жагдайга абдан кылдат мамиле кылышат. Мындайча айтканда, эч ким дароо эле жараша калбайт. Эмне кылып жатасыңар силер? Эмне кылмак эле, Гүлайым мени күлдүртүп жатат. Сен эмне дегиң келип жатат Аслан? Ачык айтсаңчы. Кимдир бирөө үйүбүзгө чейин, бөлмөмө чейин бастырып кириптир. Сен эмне кылып жүрөсүң деп жатам. Бул согуш көлөкөдө жашырынып отуруп алып согушуу эмес. Кантип жашынууну, эмнени жашыраарыңды билишиң керек. Эгер сени менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн тапканымда, мынтип оңой кутула албайт элең менден. Сөзүмдү болушунча узарта бермекмен. Чоң атаң эмне десе десин. Болду, сен ончукпа. Сенин үнүңдөн белгилүү, сен азыр жакшы сөз айтпайсың. Ушул аянтта сени менен согушам деп айткан элем, Насык мырза. Аягына чыгаруу да ушул жерде насип экен. Сен менин атамдын, апамдын жанын кыйгансың. Эгер дагы бир жолу апам тууралуу сөз айта турган болсоң, ошол сөзүңдү бүтүрбөстөн өлтүрөмүн сени. Рейян, Баары бүттү, Фырат. эч нерсе бүтпөдү Рейян. Бүтпөйт дагы. Жүр мени менен. Ушул жан нерседен кийин үй бүлөңдү таштап бул акмак менен кетейин дедиңби? Неберемди өлтүрөйүн дегениң жетпегенсип, эми Рейянды алып качайын дедиңби? Чоң ата, чын эле качкан жокпуз, ата. Бул эмне кылганыңар? Мен ушунча нерсе кылсам да кайра келип жалгандарыма ишендире алам дегиң барбы? Азат ага жетишет. Алдыңбы жооңду? Я, сен эми мындан ары Рейян үчүн жоксун. Эсиңе түйүп алгын. Сен биздин душманыбызсың. Эгер сен кантип өч алуу үчүн ант ичкен болсоң, мен дагы тирүүлөй ушул мөрзөгө кирүүмө себеп болгон шадуулунан өчүмдү аламын. Тынччылыкпы, ата? Сен мени жинди деп ойлодуңбу, я? Бул эмне дегениңиз, чоң ата, койсоңузчу? Ал жерде эмне кылып жүргөнүңдү билбейт деп ойлойсуңбу? Булардын ажырашабыз дегени жалган деп айтпадым беле? Бул тигинин өмүрүн сактап калуу үчүн жалган айтты. Демек Аслан, бул үй бүлөнүн жалгыз эркек небереси турбайбы?